ГЭС салынып аткан жана 7 куб 6 кубду алып кететкен суубуз калбай калат деп атпайбы? Өткөн жылы 2-элдик курултайда Чүй районуна караштуу Шамшы айылынан барган делегат Калыбек Бейшенгазиев электиктердин негизги көйгөйү болгон сугат суу маселесин чечүү үчүн Шамшы дарыясына суу сактагыч куруу маселесин көтөрүп чыккан. Ошондон бери тиешелүү мекемелердин бири да басып келген эмес. Тескерисинче суу сактагычтын ордуна бир компания кичи ГЭС куруп баштаган. Бирок жергиликтүүлөр буга каршы чыгууда. Бул Кудай Таалам өзү берген мындай жерде эки жагы аска бир кичинекей жерде эле тосуп койсок, канча эл ушул жерден суу алат эле. Азыр тракторлорун алып келип алып көмүп атат ошону, тоону көчүрүп бери көчтөй. Эми андан элге пайда жок. Бир эле кымындай ГЭСти карап отурганда дагы бизге элибиз ачка калат, малыбыз ачка калып атат, жердин баары күйүп кетип атат. Ал эми ушул эле айылдын тургуну Бейшенбек Чолжиевдин айтымында Шамшы дарыясынын бассейни мөңгүлөрдүн эришинен толгон суунун көлөмү жыл сайын азайып барат. Тургундар эми 100 гектардан ашык сугат аянттары кайрак жерге айланып калбаса болду деп кооптонууда. Азыр мына могу багарный гектар бир 100 гектар кургак болуп калды. Ана могу оң жагыбызда Шамшы дарыясы агат. Ушунун этегинде Калыгул алыш деген бар. Ушу Калыгул алыш дагы бир 500дөн ашык гектар жерди сугарат. 2017-жылы Наркы Өстө мини ГЭС салабыз деп бир Нурал электр келди эле. Ушул жерге силерге Калыгул алышты бетондоп берем, содержать этип берем депчи. Мына 5 жыл өттү. 5 жылдан бери бир эмесин экскаватор келип казып да койгон жок. Электиктер айтып жаткан Шамшы дарыясына кичи ГЭСтин курулушун баштаган Нурал энерго ишканасы 5 жыл мурда аталган аймактан 5 гектар жер алган. Бирок алар курулушка керектүү техникалык экономикалык негиздемесин жана долбоордук сметалык документтерин көрсөтө алган жок. Анын баары бар, ошо на основании техники биз мындай албай калып турмузбу, бирок на основании ТО и проект ушу мамлекеттик экспертиза чыгат. Биз аларга өткөзөбүз да. Курулуш башталсын. Анан бүт кандай биз өзүбүзгө милдет алганбыз, курулуш башталып, анан ошондон баштайлык депчи. Себеби жөн эле проект, жөн эле кагаз колубузда бар, аны кандай мындай социалдык иштекен чече албайбыз. Себеби инвестиция боюнча да маселе мисалы чечилек, мына азыр чечилип, кредит алып, эми куруу башталды. Шамшы айылынын тургундары кичи ГЭСтин курулушу башталаардан мурда объекттин конкреттүү жайгашкан жерин, анын кубаттуулугун жана башка техникалык мүнөздөмөсүн аныктаган атайын негиздемени иштеп чыгышы зарыл дешет. Алар бул маселени кылдат карап, элдин келечек жашоосун да ойлоп, бийлик өкүлдөрү калыс чечип берсин деп суранууда. Айжамал Болот кызы, Үсөн Көлбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.